Чулактын кунундай чуалган бул иштин аягы качан бүтөөрүн билбейм, деп зейини кейиген апа Бишкек шаарынын тургуну. Мен могу Ленин районунун Бишкек шаарынын Ленин райондук прокуратурасынын жиберген Саркелдиевага Сагын эжеге жиберген катына юристке жиберген катына нааразымын. Канаттанбайм. Себеби муну канаттанбам себеби бир да бир ишти аткарган эмес. Калп деле жоопту көчүрүп эле жазып койгон да. Могу жердеги 20-10-21 деген 20-10 декабрь 21 жылкы деген Ленин районунун прокуратурасы ишти карабай туруп эле Саркелдиева Сагын эжеге туура эмес жооп берип атат. Аркылуу сатылат. Бул жерден эч кандай бул катында эч кандай күбөлөрдү сураган эмес, видеону көргөн эмес, эчтекени жооп бербей туруп эле жалган жооп берип. Эмнеде жооп кылып атат ошону? Могу номерди карадык. Мына азыркы көрсөтүлгөн адамдардын үстүнөн дейт 30-07-21 жылкы сизге жазган арызыңыз боюнча Бишкек шаарынын Ленин районуна рибисине жибердик дейт. Ленин рибинин кылмыштарына жана жогорудагы бирдиктүү реестерине номер 3, номер 1, 221 0-10-695 деген саны менен жиберген катында бул жерде эч кандай далил да жок, эч кандай күбөлөрдү сураган да жок. Эчтеке ишти аткарбай туруп эле мындай жалган кат деле жазып жиберишкен. Райондук ички иштер бөлүмү жаңы мыйзамга ылайык мындан аркы жарандардын даттануу иштеринде прокуратурага бир кайрылып, андан ары түз эле сот чечээрин айтышкан. Ленинский прокуратурадан чыгып келаткан себеби бул иш менин ишим боюнча Шарипов Ажымаматтын кызы баламды уруп жалган жерден жала жатып бирөөдү кайрылып, бирөөдү жап ишти карабай туруп эле күбөлөрдү сурабай туруп эле кайрадан прокуратурага берип атат. Прокуратурадан сурасак, биз кайра 3-уш менен 3-жолку тергөөчүгө жиберип атат. Ленинский бирөөдүгачы. Алар жооп берет деди кат аркылуу. Анан мен айттым, булар деген күбөлөрдү сурабай, видео турса да видеону карабай туруп эле жалганга чыгарып эле калп топтом, калп аныктама берип атат мага. Эми кандай кылам, дагы ушул ответ берип коет да десем, ошол ответти алып сотко өзүңүз кайрылыңыз деп атат. Эми мен сотко кайрылам, башка булардан дагы жалган ответин алсам, эми мен сотко кайрылам. Башка арга жок болуп калды. Бул жерде эң бир чоң коррупция проводуда жатат. Чоң балык башынан сасыктенди чоңдорунан эметип атат. Чоңдору кылып атат ушу иштин баарын. Ушу менен 3-жолку тергөөчүм барып атат ушу ишти. Жалган жала жаап атканын кармап берип атсам да, моюндарын албай жатат. Ошентип жыл айланса дагы тыңгылыктуу жооп ала албай, акимчилик, шаар башчылыгынан дагы кайра каттагандан тажаган Батма Кыдыралиева укугун коргоо үчүн жардам сурап, мамлекеттик коррупцияга каршы жогорку элдик көзөмөл коомдук бирикмесине кайрылган. Мэриядан чыгып келатабыз. Бул мэрияга кайрылганыма ушу менен 2-3 жолу кирдим. Акыркы киришим 20 ноябрь мэр өзү кабыл алды. Бул жерде менин ишим алигече 6 жылдан бери чечилбей келаткан көйгөйүмдү мэриге айтып түшүндүрдүм. Мэр өзүм лично өзүм жеке кабыл алам деп балдарына тапшырма берген. Вице мэрде иштеген Усенов экен, жаңы келген бала экен. Ошого жанагы антикоррупциянын балдарына баардыгына далилдеген жыргалга чейин айтып, жыргал калп иштегенди далилдеп берген. Ошого чейин лично өзүм көзөмөлдейм деген азыркыга чейин дайын оту жок. Дагы кол алдында иштеген жетекчилери иштебейт. Мына ушинтип эле мэрди сатып келатышаттылар. Бекер айтып. Юрист катары эмне деп айттыңыз? Мен жогорку элдик көзөмөл коомдук бирикмесинен ошо Бишкек шаарынын тургуну Кыдыралиева Батманын арызы аркылуу Бишкекте жүрөбүз. Азыр мэрияга дагы келдик. Мэрияга канча жолу кайрылып келдик. Мэриядагы кызматкерлердин баардыгы тең азыр ушу коррупциянын ичинде бар деп айта алам. Анткени ушул Кыдыралиева Батманын жер жөнүндөгү, жер тилкеси жөнүндөгү маселелердин баардыгы бүт жасалма документтер аркылуу чечилип, ошонун баардыгын жасап аткан ошо прокуратурасы дагы, буягы мэрияданын кызматкерлери дагы, этиги гос регистрдин кызматкерлеринин баардыгы тең баары чогулуп, коррупция деген жоюлмак тургай кайра күчүп аткандыгына байланыштуу ушуну азыр дагы мэр ушуну кабыл алган жок. Дагы бир жалган эле документтерди колдон карматып коюп туруп. Батма Кыдыралиеванын күйгөнү жашаган үйүнүн документи так болуп турса да, өз үйүнө кенен кесир кирип чыга албай бушайман. Мен Кыргыз Республикасынын мамлекеттик коррупцияга каршы жогорку элдик көзөмөл коомдук бирикмесинин координатору Саркелдиева Сагын Каратаевна.
Бишкек шаарынын Курманжан Датка көчөсүнүн 230 үйдүн жараны Кыдыралиева Батма бизге арыз менен кайрылган. Биз ошол Батманын үйүнүн жанында азыр турабыз. Бул канча жылдан бери, 3-4 жылдан бери, даже 5-6 жылдан бери эле соттошуулар менен жүрүп аткан бул кошуналар менен. Кошунасы Шарипов бул жердеги Батманын үйүнүн жеринен бир метрден болсо керек да кошуп алып, песко булогу менен дарбаса эмесин тиги дубалын тургузуп, бул Батманын жерин өзүнө тартып алган да. Анан 2010 жылкы март айындагы жогорку соттун чечими менен ушул Шариповдун тосулуп алган, песколоктон тосуп алган дубалы бузулган да. Анан бул жерде ушул муниципалдык жери башкартканда башкармалыктын жери дагы Шарипов жана ар жактагы Сайкал деген кошунасы да бияктагы дагы бир жаран ушул муниципалдын жерлеринин бардыгын, ошо башкармалыктын жерлерин мыйзамсыз эле тосуп алышкан. Үй ээсинин айтымына караганда, тиешелүү тараптар жазган арызына ылайык чечим чыгарып берүүнүн ордуна жаш баланы сооруткондой бири-бирин кайталаган окшош каттарды жиберип койгондугуна жаны ачыйт. Анысыз келгенсип жер тилкесин тууралап ченеп, кошуналар ортосунда калыстык чечим чыгарып береби деген үмүттө чакырылган адистердин көзүнчө чыр чыгарган кошунасы күнөөсүн сезбей, ушул убакка чейин кыр көрсөтүп келүүдө. Kızın sağ olsun Hacı. Emine sayılıyordu, parça özgür. Buna bu cüremez. Yerdeki ne çıkan daha kuzu çok. Oldu da oldu. Oldu da atar. Tarttılar. Görünür mü kız sen yalan? Balamda kadın desin. Beni balmaya desin. İnişirsine Hani abi? Tartma oğlum. Dur gözüne kulak. Бул жерге деген комиссиядан 6 киши келген экен. Акимияттан, госрегистрдан, архитектурадан, УЗСтен, анан дагы ушундай кишилер келишкен экен. Бул жерди көрөлү, текшерели деп, анан бул айымга мени айтып качты, жогорку элдик көзөмөлдөн барып катышып кой деп. Анан мен случайно эле келип калдым. Келип эле жаңы эле бул аялдын үйүнө киргенден кийин Кыдыралиеванын тиги балдар машина менен келип калды. Келгенден кийин чыктык. Анан чыккандан кийин бул жерде Кубат айтып калдык, кел муногу немени көрөлү деп. Анан бул кишинин аты Ажыбек экен. Ажыбек кызы менен чыкты. Анан машинанын үстүнө коюп, кагазтарын көрсөтүп, анан бул Кыдыралиеванын баласына муну окучу деп окутуп аткан. Анан ошо окутуп атканда эле кызы мына жерде машинаны айланып туруп эле, келип туруп эле баланы баштан нары чаптык. Ой деп мен мынтип тостум. Тосконго болбой эле ал кыз эми кыз дейинче эми ордо жашап калган эле аял деп коелучу. Анан ошо баланы чапты, сен катынсың, мен сени деген түрмөгө тыгам деп эле баштан нары чаап жиберди. Анан кой деп Кубат нары түрттү. Кубат ошо тиги жактан келген специалист. Мен болсо бер жактан кой урушпагыла дедик. Аңгыча болбой эле кайра алаксытып туруп, кайра келип көкүрөккө чаап баласын. Анан кийин жулмалап, энесин болсо түртүп жиберди. Алтообуз ушул жерде араң дегенде ажыраттык. Анан ажыратып, анан кийин ай кой муну ишти чечели да деп, анан мен айттым. Сиз үйдүн ээсисизби, Ажыбек? Анда сиз калыңыз. Кыдыралиева, сиз үйдүн ээсисизби? Сиз калыңыз. Анан муногу келген специалисттер менен чогуу чечели, токтоткула урушуңарды деп ошонттук. Анан ошо менен ишти баштап, кагазтарын карап неткенче эле бул Ажыбектин кызы чакырып койгон экен Роудудан. Негизи эле бул жерде коррупциянын жыты жыттанат го деп мен ойлоп калдым. Анткени ошол Роудудан башка учурда ызы-чуу болуп атканда деги эле органдын кишилери жетип келип ошону токтотпойт, бирок бул кыздын эмесине машинаны айдап шашпай келишти бул жерге. Келгенден кийин эле кокуй бизди суракка албасын деп госрегистрдин баласы кетип калды. Тиги Кубаттагы жанагы келген специалисттердин ичинен балдар дагы кетебиз деп машинага түшүштү. Андан мен эле калдым, бул жерде күлүп эле айттым, ай
анда баары бир суракка чогуу барат экенбиз да, ошо менен алар да кетишти. Анан тиги участковый балдар болсо мунун баласын алып кетели деди. Буну дагы түртүп жибергенде баягы бутунун баары сыйрылып кеттир. Анан бу да машинага түшүп тигинин кызы менен кетти. Бирок мен органдын кишилерине, ошо РУдун жигиттерине айттым, балдар, многу нарушениянын баарын жасап аткан ал дагы айым, ал дагы аял. Ушул жазат уят эмеспи? Мындай болбой кошуна болгондон кийин, түбөлүк кошуна болгондон кийин минтип урушпай ишти чечсе болот да. Анан эми эмне кыласыңар? Бу баланы эмне камайсыңарбы? Кандай болот десем, жок, барып эле түшүнүк кат жазып берет деди. Ошо менен кетишти. Мен да кетип калдым. Бирок ошол 6-сентябрда жасалган иш боюнча эчтеке деле жыйынтык чыкпаптыр. Бул жерде мен ойлойм, кайсы жакка бул айым кайрылып аткан күндө дагы биздин ушунчалык иш билген эмес жаштарыбыздынбы, же институтту бүтүп, же шалакылыгынанбы, же мынандай иш билбегениненби, мен ушундай таң калып атам да. Ушул эки кошунанын көйгөйүн ошо канча жылдан бери болуп аткан экен ызы-чуу. Ошол 5-сентябрдан бери да чечилбей жатат. Бул ушул ишти, мисалы, Садыр Нуркожоевич, Камчыбек Кыдыршаевич ушундай нерселерди, ушундай коррупцияны жоёлу деп аракет кылып атат. Бирок ошонун тегерегиндеги жана бул жакта иштеп аткан госрегистр, архитектура, акимият, мэрия деле ошол бардыгы бири-бирине связанный болуп эле, сен мени өлтүрбө, мен сени өлтүрбөймүн деп эле элдин биртикке берген тыйынын алып алып эле ошо тыйын берген кишилердин ишин чечип калганбы деген чечимге келип ойлоп койдум да менчи. Себеп дегенде ошо канча жерге барганымда дагы ушул сентябрдын 6-сынан берки нерсени специалисттер келип туруп, ушул жерден карап туруп, проекти менен, план менен чечип койсо болот. Кыдыралиеванын документациясы Верховный судта утуп чыккан экен. Бирок ошону да ошол кызматта иштеген жигиттер түшүнө албай жатышат. Себеп дегендер булар, эгерде ушул эки кошунанын көйгөйүн чече албаса, анда башка Бишкек шаарынын көйгөйүн кантип чечет бул жигиттер? Мен ушинтип ойлойм да, себеби туура эмес иш кылганынан, иш билбегенинен ушундай иш болуп атат. Бул ушундай болуп атканын негизинде мына азыр канча деген Бишкек шаарында 47 жана дагы 6 конуш бар. Ошо 56 конушта да көйгөйлөр толтура. Мындан бөлөк ошол көйгөйдү деги эле чече албайт деп ойлойм. Анткени алар мурун көнүп калган жандары элден акча эңсеп күтүп турат экен да. Ошондуктан карапайым кыргыз эли өйдө карай өсө албай жатабыз. Биздин экономикабыз да ылдыйга түшүп кетти. Бирок биз билген кишилер ошо Садыр Жапаров менен Камчыбек Кыдыршаевка колдон буттан алып жардам берсек, бул иштер алдыны өсөй жылат деп ойлойм. Бирок азыркы учурда ушул жеген ичкендердин заманы болуп, ошону тыя албайт экенбиз. Менин оюмча бир 2-3 жылда араң барып көнөт го бул нерсе деп ойлойм да, коррупциянын аркасын ошентип жоет окшойбуз деп мен ушул чечимге келдим. Мына эки кошунанын эле ызы-чуусу ушунча болсо, анда 56 конуштун ызы-чуусу кандай болот? Ошондуктан баягы институтту бүтсө дагы, же болбосо баягы чымчыкты сойсо дагы касапчы сойсун дейт. Ишин билбегендерди эмес, ишин билген кишилерди алып келсе жакшы болот эле деп ойлойм. Иштеп отурган кишилер ишин билсе, акырындап кичинеден мен дагы бир нерсени эскертким келет. Ушул жерде Сагындык уулу Азамат деген жигит институтту бүтүп, кайсыны архитектураны бүттү, политехти бүттү, ошол жигит жап-жаш болуп, жаш кезинде келген. Мен ошо Ала Тоо конушунда турам. Ушул жакка келип, ошол бала ушул кичинекей тепкичтен баарын баштап билет эле. Бул баланы, мисалы үчүн, аны деле ошол жанында отурган немелер көрө албай, немеге салып жиберди да, болбосо ушул жигит да билет. Анан бул жерден архитектурадан ошо Күчүкбаев деген архитекторубуз бар экен, главный архитектор. Бул киши да өзүнүн ишин билет экен, бирок ошонун жанындагы кишилер дагы ошону оңдогусу келбей атат. Анткени алар ошо коррупцияга малынып калган. Азыркы тапта чындыктын аягын таппай айласы кетип турган Батма Кыдыралиева өлкө башчысына кайрылуудан башка аргасы калган жок. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, мен сизге кайрылуумдун себеби бул жерде барбаган жерим калган жок. УКМКга да бардым. Биринчиден Ленинский РУддан баштап Ленинский прокуратурага чейин бардым. Ал жерден да эчтеке жыйынтык чыккан жок. Ген прокуратурага чейин жаздым, алардан да жыйынтык чыккан жок. Баягы эле калп сөздөрүнүн калп каттарын бирин коштошуп эле калп каттарын жөнөтүп эле мени ушул күнгө чейин алдап келүүдө. Мына 4 ай болду. Сентябрдын 6-сында соттун чечимин жокко чыгарам деп Бабушев Даниярдын колунда иштеген
Абдрахманов Дастан, госрегистрден Абдиев Менда деген экен, УССтен азаматтар келишип, могу жерден соттун чечими 1760 менен 28 менен каралып, менин документим боюнча карашпай, булар жалган документ жасашып алып, келип могу жерден Дастан келип чийип 20-25 кылабыз оңдошуп аткан жерден жокко чыгарабыз деп оңдошуп атып, менин балам ошо документти караса, Шарипова Ажыбектин кызы келип баламды урду. Ушул жөнүндө мен РОВДга барып кайрылсам, бул ишти да карабай жаап коюшту. Андан кийинки Ленинский прокуратурага кайрылган жообуман бир да туура жооп ала алган жокмун. Багы эле ишинде карадык аттыгып эле жалган каттар жазып эле мени ушул убакытка чейин кыйнап убара кылып келип атышат. Эми мен кимге кайрылам? Бул ишимди ким чечип бере алат? Барбаган жерим калган жок. Мына муниципиальный жерди болсо Шарипов Ажыбек муниципиальный жерден да чыгып кеткен. Бул үчүн мен УССке да кайрылгам. УССтер да карабай жаап коюшту. Мынантип баратасы ортодо турган жерден алып келип туруп менин эшигиме алма коюп, менин баратамды бустуртушуп жалган жерден 10 000 сом арестке салып койду. Мен ушул үчүн жеримди такташ үчүн документтерден алдым. Бишкек глав архитектурадан масштаб 1 500 деген, анан 200 деген документтерди 18 000ге жасаттым. Жасап келип баарын көрсөтүп алсам да, жогорку сотко чейин алып барсам да, ошол иштин жабышып, азыркыга чейин жооп беришпей жатат. Эми мен каякка барып кайрылам? Айластан сизден гана жардам сурайм, сизден гана үмүт кыла алам. Бул жөнүндө мен Камчыбек Кыдыр Шаевичке да кайрылып эч жооп ала албадым. Аягында почта аркылуу жиберсем да, почтаман да жооп келбей койду. Баарын эле жаап коюшат. Ушундай карапайым элдин камын ким ойлойт билбейм. Мындай чөнтөгү калың бизнесмендер жаап коюп атат ишимди. Эмне кылам? Мен кимге кайрылам? Ким чечип бере алат? Мэрге барсам да мен эмне кыла алам деп жооп берип атат. Акимиятка барам, акимият да менин колуман келбейт дейт. Бул иш кимдин гана колунан келет? Бир гана сизге кайрылууга туура келип атат. Ушул ишти туура чечип, много баратамды, өзүм ордунда турган баратамды бустуртуп, жалган жерден 10 000 сом арест салып салган Бегалиев Асамат менен кварталный Асыранова Роза. Асыранова Роза кварталный болуп иштегене 15 жыл болду. 3 жолу эскертүү менен калса деле кайра эле мэрия колдоп, депутаттар шайлоо астында керек кылып курал катары колдонушат экен. Мына ушул убакытка чейин менин ишимди чечпей, мына 4 жыл болуп калды табаратам алдыртканына. Барбаган жерим калган жок, эч ким чечип бере алган жок. Багы чөнтөгү калыңдар эле иштерин жаап коет. Мына монтип Шарипов Ажымаматтын күйөө балдары бизнесмен экен, чөнтөгү бар экен, калың экен. Ишимди жаап коет. Карапайым элин ушинтип эле кууратып эле келатышат. Ушул убакытка чейин бир гана эми сизден үмүт кыларым, сизге эле кайрылып атам, себеби ушу сизден гана чоң жардам күтүп алам. Мондай мыйсамсыз иштегендерди мыйсам чегинде жооп берсин. Монтип соттун ишин бузуп жаткан Бабушев Даниярга, Абдыкадыров Дастанга, госрегистрде иштеген Абдиев Менда дегендердин чара колдонуп, могу туура эмес кылып аткан иштерине чара колдонсун, мыйсам чегинде жооп беришсин. Мен сизден ушуну гана суранам. Мен өз жеримди чегиме коюп, могу муниципиальный элдер колдонуучу жерди бошосун. Монтип келген машиналар каарге токторун билбей жатат. Мен эшигим алдыма машина келип токтосо, ал эле ал машинаңды сен тетиги көчөгө барып токтот дейт. Бул эмне деген неме жорук? Менде адамдын укугум бар да, туруш керек да ошол жерде. Машинам эшигим алдына токтош керек да, тиги көчөгө барып токтотому? Бул жерде Шарипов Ажыбек эле билеби? Эмне десең эле мен бар сен сотко бар да дедим дейт. Сотко барсам да эчтеке кыла албай койдум. Мына УССтер али кече сотко бербей, жооп беришпей, ушул убакытка чейин 4 жылдан бери жаап жүрөт менин ишимди. Каякка кайрылам? Ушул ишти туура калысы менен карап, карапайым элдердин тагдырын чечип берсеңиз, мен сизден суранарым ушу.